Өрүктөр гүлдөгөн маалда. Автору Айсалкын Сооронбаева. Окуган Айзат Канатбек кызы. Алло, кандайсың улум? Жакшы, апа. Өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Ооба, мен жакшы жүрөм. Бүгүн сенин туулган күнүң эмеспи? Туулган күнүң менен куттуктайын деп чалбадымбы? Туулган күнүң кут болсун. Бактылуу, таалайлуу, ыймандуу жигит бол. Кудайым өмүрүңө береке берсин улум. Рахмат, апа. Берекем менен. Туулган күнүңдө биз жок, мостоюп калдың го дейм. Апо, Оо балам. качан келесиз? Ыя, Качан келесиз дейм. Келесизби? барам улум. Туулган күнүңө барам деп жүрдүм эле. Ишим жакшы болбой бара албай калбадымбы? Эмки жылы туулган күнүңө сөзсүз барам, Оо, дагы 1 жыл бар да анда. Ага чейин качан? Мен сизди сагынып жатпаймынбы, апа? Балам, 1 жыл тез эле өтүп кетет. Так кичине чыдап тур. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, туулган күнүңдө жаныңда боло албай кашайбадымбы? Кийинки жылы жаныңда болом, Досторуңду чакырып, туулган күнүңү сонун кылып үйдө өткөрүп берем, макулбу? Анда өрүктөр гүлдөгөн маалда келет экенсиз да, э? Ооба, оолум. Сен төрөлгөн мезгилде дал бүгүнкүдөй өрүктөр апапакай болуп, жапырт гүлдөп, арылар гүлдөн гүлгө учуп конуп, ызылдап, айлана тим эле кооздукка бөлүнүп турган эле. Карачы, андан бери деле көзгө илешпей 6 жыл өтүп кетиптир. Кудайым насип кылса, сен айткандай, эмки жылы өрүктөрү гүлдөгөн маалда барып калам. Эмки жылга чейин качан? Мен сиздерди сагындым. Көзүнө жаш каканактап, өпкөсү толуп ыйлагысы келип турган Самат үнү дирилдеп зорго үн катты. Эмне болду оолум? Ыйлап атасыңбы? Жок, Ыйлабачы күчүгүм. Мен сени сагынбады дейсиңби? Мен да сагындым. ыйлаган жокмун. Айланып кетейиним, жанымы чабайын күчүгүм. Ыйлаганың үнүңөн билинип атпайбы? Ыйлабачы. Экөөбүздүн да эне баладай болуп ээрчишип баса турган, кучакташып уктай турган күнүбүз бардыр. Караң калгыр көр тиргилик бүтпөй атпайбы? Куну кеткен акчаны бир жагына тартсаң, бир жагына жетпей, тапканыбыздын берекеси жок. Айлап жылдап талаалап жүрүп, сенин ширин кезиңи да көрбөй, кандай чоңойгонуңду да билбей кала турган болдук го. Апа, О, менин Элдияр, Жыргал деген досторумдун ата энелери эч жакка кетпей, балдарынын жанында жүрүшөт го. Сиздер деле кетпей эле коюңуздарчы. Болду каралдым-ай. Алардын үстүндө үйү, астында машиналары, иштегенге иштери бар туура. Бизде андай жашоо, андай шарт кайдан? Силерди таштап коюп, 2 жылдан бери үй салып алалы деп мында темселип жүрбөйлүбү? эптеп бир үйлүк акча кылып алсак эле барабыз. Анан биз дагы чоң атаңын үйүн жаңылап, заңгыраган үйлүү болуп, эл катары жашайбыз. Ошондо эч жакка кетпей, сенин жаныңда болом. Азыр акчаңыздар канча болду? 1 жыл иштесеңиздер үйгө жетеби? Ыя, эмне дейсиң? 1 жылдан кийин акчаңыздар жетеби дейм үйгө? Балам, сени саргайтып, жол каратпай, эртерээк барайын деп, бирине экиге улап иштеп жүрбөйүмбү? 6 саныма аман болуп турса, иштеп жеткирем да. Атамчы? Эмне атаң? Атам дагы иштеп атабы? Атаң курусун. Эмне дейсиз? Ойго бата түшкөн Салима эмне деп сүйлөп алганын өзү да байкабай, уйкудан чоочугандай селтетип алды. Атаңбы? Атаң дагы иштеп жүрөт. Иштеген менен айлыгы аз болуп атпайбы? Деп уулуна калп айтты. Калп айтпаганда кантмек? Атаңын иши жок, бекерчи. 2 күндүн биринде мас болуп келип, бирге жашагандарга тынчтык бербей, чаң тополоң салат. Ошонун айынан жашаган жерибизден куулуп, ижарадан ижарага көчүп, азабын тартып жүрөм. Ижара акысы, тамак ашы, жада калса чылымы да менин мойнумда. Жалгыз менин тапканым эч нерсеге жетпегенден кете албай жүрбөйбүзбү? Деп сагынычтан саргайып күтүп жүргөн уулуна айтып, үзүлбөгөн үмүт менен согуп аткан балалык баяоо жүрөгүн кантип оортулат? Энелик жүрөгү ага даабайт да. Антип айтууга оозу да барбайт эле. Атасы келсе чоң үй саларын, ал үйдө ата энеси менен чогуу бактылуу күндөрдү өткөрөрүн элестетип, жомок тогдой кыялдар менен жашап жүргөн Самат, атам иштейм деп Россияга кеткен. Демек, кара жанын карч уруп, акча таап жүрөт, деген ойдо апасынын жүрөгүн эзип, жан дүйнөсүн жанчып,
суроо үстүнө суроо узатып жүргөнүн кайдан билсин? Атама айтыңызчы анда, көбүрөөк эле айлыкка иштеп, тезирээк келсин. Мен сиздерди сагындым. Макул айтам. Апа, Оо, көлөгөм. атам мени сагынбайбы? Кой энтпе. Сагынбай дагы койчу эле. Сагынып эле жүрөт сени. Сагынса эмнеге сүйлөшпөйт? Дастам досумдун атасы күнүгө телефон чалып сүйлөшөт. Өткөндө Москвадан велосипед салган. Сонун кийимдерди салат. Йогурт, шоколад алып же деп көп акча салат экен. Анын атасы көп айлык алабы, апа? Анын атасы канча айлык алганын билбейт экен, балам. Бул чоң шаарда кээ бирлери көп айлыкка иштейт, кээ бирлери атаңа окшоп жакшы иш таба албай, аз айлыкка иштеп калышат. Ар кимдин айлык акысы ар кандай да эми. Иштесең тиштейсиң дегендей, иштегендерине жараша алышат да. Аа, Балам, туулган күнүңө акча котороюн десем, какаганга муштаган болуп, айлыгым да колго тийбей калганын карасаң. 2-3 күндүн ичинде тийип калат. Колума тиер менен котором, э? Сен дагы Дастанга окшоп дүкөндөн өзүң каалаган нерселериңди сатып алып жейсиң, макулбу? мен эч нерсе жебейм. Эмнеге? Чогултам. Азыр менин 120 сомум бар. Акчаларымы кичинекей коробкадан кутуча жасап алып, скоштоп койгом. Дагы акчам болгондо үстүнө кошуп көбөйтөм. Кой балам, кичине акчаңы чогултуп эмне кыласың? Бекитпей керегиңе жарат. Бир нерселерди алып же. Кийинки айда көбүрөөк акча котором. Ал акчага мектепке барганыңа кийим-кече, кем карчыгыңы жасап берет чоң атаңдар, уктуңбу? Ооба, уктум. Апа, 1 жылдан кийин сөзсүз келесиздерби? Кудайым буйрса барабыз, балам. Үй салганга акчаңыздар жетпесе деле келе бериңиздерчи. Сиздер келгиче мен дагы акчамы көп кылып чогултам. Көбөйгөндө сиздерге берем. Кошуп үй саласыздар. Болду балам-ай. Сен ойлогон ойду атаң өлүнө албай жүрбөйбү? Ушул эле адамдай болсо, эмдигиче кыйла иш бүтүрүп салбайт белек. Башыбызга тартсак этегибизге жетпей, же өз элибизге эртерээк кетпей, талаада кара курсактын кулу болуп жүрбөйбүзбү? Деп ойлонгон Салима кичинекей уулунун качан келесиз деп тынымсыз берген суроосунан чүнчүп, тамагына бир нерсе тыгылып калгандай буулугуп, анысын утур нары кетирип, тамагын кырып билгизбегенге аракет кылганынан болбой, үнү каргылданып, көзүнүн жашы токтобой мөлтүлдөп, жүзүн жууп жатты. Апа? Апа? Угуп атасызбы мени? Тут, тут, тут. Уулунун берген суроолоруна ишеничтүү жооп бере албай, ар бир сүйлөшкөндө калп менен үмүттөндүрүп келатканына ичи эңшерилип, өзү да сагынычтан сабылып, булугуп турганга шолоктоп ыйлап, аргасыздан телефонду өчүргөнгө туура келди. Качан гана ыйлап бүтүп, шалдайып отуруп калганда, кайрадан Саматка чалып, дагы калп этти. Уулум, жумушка бара турган убактым болуп калыптыр. Бошогондо чалам дагы. Сен чоң ата, чоң энеңдин тилин алып жакшы жүр, э? Бетиңен өптүм. Деп кыска сүйлөп өчүрдү. Антпесе кайрадан эле жүрөгүн зырылдаткан качан келесиздер деген суроону угаары бештен белгилүү эле. Тынымы жок иштеген Салима күндүзү өзүнүн ишинде, түнкүсүн келбей калгандардын ордуна идиш аяк жууп иштеп жүрүп, күйөөсүнүн карызынан 2 жыл дегенде араң кутулду. Күйөөсү ата-энесинин кой дегенине болбой, кредитке машина ала коюп, анысын маст болуп айдап жүрүп, 6 айда талкалап отуруп калган. Кредит төлөгөндөн сырткары 2 адамдын ижара акысы, ичкен-жегендери, жол кири, анын дагы жамандын жолдошу көп, жанына пайдасы жок болуп, иштебей жатып алганычы. Бербей койсо, ичип келип, сен мени дос туугандан чыгарып бүттүң деп уруш кылат. Бирге жашагандардан ыйбай кылган келин ары карап ыйлап, бери карап күлүп, тилин тишине басып жүрүп, жазга чыгып алды. Эми мындан аркы айлыгын чогултса деле үй салганга жетчүдөй эмес. Бирок жетсе жетпесе да туулган жерине кетиши керек. Ата журту көзүнөн учуп күн сынап, саат сынап жүргөн Салимага күндүн өтүшү кыйын болду. Ошентсе да уулуна берген оодасы боюнча туулган күнүнө барып калаарын эстегенде кубанып, шайдоо тартып, чарчаганын унутуп калчу болгон. Ошондой күндөрдүн биринде Салима ооруп, төшөктөн тура албай калды. Доотурга барганга шайы жок,
Башын көтөрсө жери айлан көчөк, көңүлү айнып окшойт. Акыры чыдабаганда күйөөсүн ойготту. Анысы да түнү ичип келип атканга кыйынчылык менен ойгонду. Эмне болуп кетти? Таң атпай уйкуну бузуп. Менин акыбалым начар. Тез жардам чакырбасаң болбойт окшойт. Эмнең ооруп атат? Түндө эле жакшына эмес белең? Деди ороңдоп. Арактан көзүң ачылбай жүрүп, менин жакшы жаман экенимди кайдан билдиң сен? Канча күндөн бери табым айнып атат. Акыркы күндөрү ишке да тыңгылыктуу чыга албай, дарынын күчү менен жүрүп калдым го. Азыр басканга дарманым жок. Ичек боорум үзүлүп кетчүдөй болуп атат, деп онтоп түйүлүп отуруп калды. Салиманын онтогон үнүнөн ижарада чогуу жашаган кыздар да угунушуп, бири тез жардам чакырып, бири үй ичин иретке келтирип, тоз тополоң болуп калышты. Тез жардам менен келген Салиманын оор акыбалын көргөн дарыгерлер баардык текшерүүдөн өткөрүшүп, 2 айлык боюнда бар экенин, анын өспөй калганын айтышты. 7 жыл төрөбөй жүрүп, күйөөсү экөө аны ажырашабыз, муну ажырашабыз деп жүрүшкөндө боюна өтүп, Саматты төрөбөдү беле. Эми мынтип арадан дагы 7 жыл өткөндө боюнда болуп, анысы өспөй калганын укканда көзүнөн кара чымын учуп, өзүн жоготту Салима. Учу жок үмүттөрү, уулуна берген убадалары канчалык ишке ашаарын билбей, 1 аптадан бери жандандыруу бөлүмүндө бирде эсине келип, бирде эсине танып, ажал менен арбашып аткан Салиманын ичер суус түгөнүп баратканын билген доктурлар күйөөсүн чакыртышты. Аялың ден соолугуна карабай оор иштерди жасап, зыяндуу химикаттарды көп колдонгондуктан 2 бөйрөгү эзилип иштен чыгыптыр. Боюнда бар аялдар гана эмес, адам аттуунун баары химикаттарды колдонгондо ооз кап тагынып, аз-аздан эhtияттык менен пайдаланбаса, ички органдарына терс таасирин тийгизип, өлүмгө дуушар кылат. Ушундай акыбалга келгенче жатып калбай, басып иштеп жүргөн жаны бекем аял экен. Мындай илдетти башка адам болгондо көтөрө алмак эмес. Эми бул жагы биздин колубуздан келер иш эмес. Канча күн жашайт, айта албайбыз. Тез аранын ичинде мекениңе алып кет, дешти. Арактан көзү ачылбай, аялына баладай сүйөнүп, кантип акча табыштан көзүн билбей жатып ичээр жанбактуу медетке бул кабар союл менен башка чапкандай болду. Ойлоп көрсө, акыркы күндөрү бөйрөгүм салаңдап атат деп, дары-дармекти көбүрөөк ичип, кээ бир күндөрү оорудум деп, ишинен эртерээк келип жатып калчу болбоду беле аялы. Ошондо да бир көңүл буруп сурап койбогонуна өкүндү. Курулушка иштесе, айлыгын ала албай алданып, эл катары жүк ташыган же көчө шыпырган ишке кирсе, ичип алып, убагында ишине чыкпай айдалып, аялынан көз каранды болуп жүргөн неме эми кандай айла кылаарын билбей, башын мыкчып отуруп калды. Салиманын 1 апта башта эле өлбөгөн кулга жаз келет дегендей, жаз да келди. Ушул айдын аягына чейин чыдап иштеп, айлыгымды алайын да кетели. Баргандан кийин 2-3 ай дем алып, жакшылап дарыланып алып, өзүм келип иштебесем болбойт, дегенин эстеп, заманасы куурулуп, тооган урук, дос жарларына айтып, көзү жылтырап турганда алып кетүүгө аракет кыла баштады. Жаз быйыл жылдагыдан эрте келип, өрүктөр да эрте гүлүн ачкан. Бажырайган өрүк гүлдөрү, сирень гүлү, келген куштардын куулжута сайраган үндөрүнөн айыл ичи ажайып кооздукка бөлөнүп, теребел гүл жыттанып, жаздын болуп турган учуру эле. Жаз алды менен эгин-тегиндерин эккенге даярдык көргөн айыл эли ишке жарамдуу уул кыздарын жер айдоого чегерип, таң аткандан күн батканча тыным билбей, ар бири өз тирликтери менен алек болуп, күндүн кандай өткөнүн деле билишпейт. Бир гана Самат үчүн күндүн өтүшү кыйын болду. Жол караган бала чоң ата чоң энесине, досторуна: "Менин туулган күнүмө аз калды. Туулган күнүмдө атам менен апам келет", деп айтып, күн санаганды адатка айландырып алган. Бүгүн да адатынча досторуна ата энеси келерин, алар келсе баарын чакырып, туулган күнүн өткөрөрүн айтып атканда, сөзүн Бекболот бузду. Апаң келбесечи, деди кесе. Токочун колунан жолдурган баладай музтуя түшкөн Самат: "Апам келет, өзү айткан, жакында келет", деди капарсыз. "Мен билем, келбейт", деди Бекболот да үнүн көтөрө сүйлөп. "А сен каяктан билдиң келбегенин?"
деди балдардын бири Саматка жан тарта Бекболотту жек көрө карап. Кече биздин үйдө аялдар сүйлөшүп отурганын укканмын. Келбейт, көрөсүңөр го, деди бир сыр билгендей балдарды тегерете карап. Бекболоттун сөзү Саматтын кулагынан кирип мээсин көзөп өткөндөй болду. Бир заматта көзүнө жаш толуп: "Апам келет, алдаба, сен алдап атасың. Мен азыр чоң эне менен сурап келем", деп балдардын арасынан сурулуп чуркап жөнөдү. Кубанычы бир заматта ызага айланган Самат жашка толгон көзүн улам-улам арчып, буту-бутуна тийбей учуп күйүп үйүнө келди. Эшиктен кирип эле короодо тигилип аткан боз үйдө анын жанында тупураган көп элди көрүп, эмне болгонуна түшүнбөй, бир саамга элейип туруп калды. Анын элейип турганын байкаган чоң энеси колунан жетелеп үйгө киргизди. Дагы деле эч нерсе түшүнбөгөн Самат чоң энесинин ал турга күнүгө жаркылдап күлүп, бака-шакка түшүп жүргөн кошуна аялдардын баарынын көздөрү шишип, сус тартып калганын көрүп, апам чындап эле ооруп калган турбайбы? Булар да апамын ооруганын угуп, ыйлашкан тура, деп ойлоду. Бир саамда барып: "Эне, апам туулган күнүмө келбейби?" деди. Өзү да небересинин тагдырын ойлоп, аргасы түгөнүп түтүп отурган жийде кемпир кандай жооп айтаарын билбей Саматты кучактап: "Ол да шору жогум-ай, шору жогум, шоруң ушинтип катмак беле. Жол карап күткөн күндөрүңдү кантейин. Эми кандай кылам, кандай айла табам", деп боздоп ыйлап, жүрөгү тилинип атты. Саматтын берген суроосуна муштумдай бир кемпир эле эмес, отургандардын баары ыйлап, бири дагы көзүн тике карап жооп айта албай, кичинекей баланын алдында алсыз болуп сабылып турушту. Бекболоттун "Апаң келбейт, көрөсүң го" деген сөзү жүрөгүнө тикенектей сайылган Самат жоопсуз суроо, муңдуу көздөрдөн жалтактап, бир жаман иш болгонун тойду, бирок дагы деле түшүнө албай, ыйлап аткан чоң энесине кайра суроо бергенге батынбады. Бир маалда сырттан кирген эркек: "Сөөктү алып келишти", деди. Отургандар удургой түшүштү. Самат да аялдардын буттарына оролошуп, сыртка чыгып, короонун ичине кирип келген машинадан жыгач табытты түшүрүп аткан эркектерди, алардын арасында жүргөн атасын көрдү. Өчүп бараткан үмүтү тутанчуудан бетер: "Атаке! Атаке!" деп атасын көздөй чуркап бараткан баланын алдын тоскон эркектердин бири: "Баланы алгыла, нары же кошунанын үйүнө алып барып тургула, чочуп калбасын", деп тургандарга буйруа сүйлөдү. "Айжоюн койгула, жол караган байкушум. Эми сөөгүн көрүп, көксөөсү суусун", деп небересин көздөй утурлап баскан алман карыя Саматты боорунан кысып, чачын шу эттире жыттап турган. Жараткан, күдөр үзбөй жол карап, үмүт менен жашап жүргөн ушул чычкандай баланы энесинен ажыратканча мени эмнеге албадың? Биздин өсөрүбүз эмес, өлөрүбүз калбады беле? Биздин көзүбүз өтсө, бул баланын келечек тагдыры кандай болор экен? Ким апасындай мээрим төгүп, туулган күнүн ким апасындай өткөрүп берер экен? Эсебинен жаңылбай күн санап жүргөн Саматымын туулган күнүнө болгону 5 күн калбады беле? Балалык бактысынан эрте ажыратып, үмүтүн таш каптырган таш боор тагдыр ушу баланын армандуу көз жашын көрүп кантип чыдар экенмин? Деп эмшеңдеп ыйлап, тер жыттанып, бырышкан бет арчысы менен көз жашын сүртүп, таягына өбөктөп өксүп турду.